блогерлер дини маселеде ооз ачканга такыр акысы жок. Кыйын болот окшойт. Мынашына роваа дейт. Ушул адам кыяматта тынч жүрбөйт. Булар заводской больнойлор. Жакшы көрүнөт, аркасынан жамандайт. Экинчиси юристтер бар, адвокаттар. Колуңардан не келет деши мүмкүн. Алхамдулилля, мына намазга келип бергениңиздер, хутбада мына биринчи сапка келип бергениңиздер чоң нерсе. Рахмат айтышыбыз керек. Бирок бул өтө мактай турган деңгээлде эмес. Биз динибизди өзүбүздүн дене табыбыздай билишибиз керек. Мына ооруп калсаңыздар айтасыздарбы? Мен эмнегедир температура болуп атам, демек оорутат окшойт. Себептерин дагы билип коесуздар. Жана муздак суу ичтим эле, мындай курсак тойгузбой койдум эле, же болсом бир давлениясы башка сорлар мынаны жедим эле деп. Куду ошондой биз динибизди дагы так билгенге аракет кылышыбыз керек, көңүл кош мамиле кылбастан. Азыр ушак таркатуу, бирөөнү жаманатты кылуу бул кыяматка жакындагандан көйгөйлөрдүн бири. Албетте мурда пайгамбарыбыздын доорунда деле начар адамдар жакшы адам болуп, жакшы адамдар начар болуп, ошол ушак таркаган күндөр көп эле болгон. Бирок ал учурда маалымат таркатуу, азыркыдай соц тармактар аркылуу бири-биринен маалымат алышуу болбогондуктан көп зыянын берген эмес, салыштырмалуу. Азыр көп. Жанагы айткандай, мурда сенин акмактыгыңы ата-энең менен жакын туугандарың эле билсе, азыр бүтүн Кыргызстан билет дегендей болот. Мурда чын айтканда бирөө баласы бир акмакчылык кылса, аны ата-энеси жашырып кое берген, достору, жакындары унчукпай деп койгон, ал ошо менен өмүр сүрүп өлүп кеткен анчы. Керек болсо ошону үйлөйбүз десе, наркы айылдан эч ким билген эмес анчы. Эптеп түшүндүрүп үйлөгөн, аны башка адамдар да ушак кылган эмес, ушул бир акмагыраакка турмушка берип койду депчи. Азыр ушундай болуп калды. Ушул жерде бир туура эмес иш кылсаң, Кыргызстандын наркы бурчегине минутта жете турган болуп калды. Ушунчалык, паландын баласы деп бир адам чыдагыс бир акмакчылыкты кылса, таркап уят болуп аткан учурлар болот. Куда ошол сыяктуу эле бирөөнү караласаң дагы тез жетип калды. Эки кошуна урушуп кетсе, Кореяда турган бир кошунасы угутат, эмне болдуңар, тынч элесиңерби, чалтат. Ал дүйнөнүн наркы бурчегинде. Ал кошуна урушканда, үчүнчү кошуна, бир дубал кошуна билелек, ушундай болуп калды. Албетте, мунун жакшы жактары деле бар. Мисалы, мына сабактар тартылып атат, бир эле учурда хутбалар өтүлүп атат, ошол эле маалда мына Америкага чейин угуп отурат. Бул жакшы жагы жеткени жакшы, бирок жаман жагы да көп жетип атпайбы. Ошондуктан сүйлөп аткан сөзгө жоопкерчилик дагы күчөп атат. Айта турган максат ушул болуп атат. Аллах Таала ыйык Куранда Каф сүрөсүнүн 18-аятында, неге мен Каф сүрөсүнүн 18-аяты деп атабыз? Так айтыңыздар, бул менин сөзүм эмес, Аллах Тааланын сөзү. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид деп айтат Аллах Таала. Маниси, ооздон эмне гана чыкпасын сөздөнчү. Мин каул дегенде сөз түркүнүнөн эмне чыкпасын. Ооздон түкүргөн болсо, какырган болсо деген маани эмес. Нак сөз чыкса, аны сөзсүз түрдө аркасынан карап, жазып көзөмөлдөгөн бар. Аллах Таала өзү дагы билип турат, бирок күбө катары жазып коюткан периштелер дагы бар. Мына ошондуктан мынабул ооздогу нерсени чыккан нерсеге көзөмөл кылайлы. Балаул инсан минал лисан деп арабтарда макал бар. Бизге чейин таркап кеткен. Адамдын балеси тилинде. Бале боло турган нерсе булчу. Бале дүйнөдө болбошу мүмкүн. Кимдир бир айтат, мен сүйлөй берем, колуңардан не келет деши мүмкүн. Мейли эч ким тийише албашы мүмкүн бул дүйнөдө, бирок ахиретте ар бир сөзгө адам жооп берет. Аллах Таала Хумаза сүрөсүндө вайлулли кулли хумазатил лумаза деп айткан. Тозок болсун бардык ушак кылган жана бирөөнү даражасын түшүрүп жамандаган адам. Ал тили менен же ишарасы менен.
мынтип кашы менен деп же болбосо бир искусственный интеллект менен бир нерселерди жасап, башын алып туруп башка сүрөткө жабыштырып, кыскасы кандай болбосун адамдын даражасын түшүрө турган деңгээлдеги ушак тарката турган адам тозок болсун дейт. Бул бүгүнкү жума хутбасынын суранылган темасы бүткүл Кыргызстан боюнча. Бирок кыскача эле токтолдум. Муну кайра эле айтыштын кереги жок. Буга тиешелүү аяттарды гана айтып кетет. Антпесе көрүп атасыздар го. Бирөө иштен кетсе, каралап жатып калды. Бирөө ишке келсе, мактап жатып калды. Бирөө нарака эле бурулса, болду, анын аркасынан каралап, берака бурулса, мактап. Муну нерсеге Аллахтын алдында жооп берүү бар. Ошону эске алышыбыз керек. Аллах Таала өз сактасын, Буруж сүрөсүнүн 10-аятында «Инналлазина фатанул муъминина вал муъминат». Мынандай ыймандуу эркектерди жана ыймандуу аялдарды фитнага салгандар, «Сумма лам ятубу», кийин алар тооба кылып, эгер Аллах кечирбеген болсо, «Фалахум азабу жаханнам», аларга тозок азабы болот, «Валахум азабул хариq», жана аларга күйгүзүүчү азап болот. Жанагындай репортаждар тартылып, айрыкча журналисттер каралоо операциясы кетет. Мынаны каралап бер. Болушунча анын жаман жактарын алып барып, анан жакшы жактарын чыгар. Азыр чыгаратпай келип бир депутатты чыгарып туруп, эмесин мандатын алдыртты, семейный маселесин көчөгө алып чыгып, дагы кимдир бир кыскасы жер талашса, оны экинчисин алып барып, мулардын кылып аткан учурда лайк баскан адам ушуга шерик болот. Мындай бөлүшүп атат го. Эми кылып аткан адамдарга эми Кудайдан үмүтү жок адамдар экен анча. Бирок ага мындай кошулуп, комментарий жазып, сөз кошуп, ушул нерсеге аралашпай коюш керек. Билесиздерби? Хасан ал-Басриден сураган. Хасан ал-Басриден Али радыйаллаху анху менен Муавия радыйаллаху анхунун ортосундагы талаш, согуш, уруш, талаш жөнүндө. Эки адам келишмей калды, сизден сурап атат да, не дейсиң, кайсы тараптасың деп. Дегенде Хасан ал-Басри айткан: Аллага шүгүрлөрдү айтыш керек, ошолордун фитнасында биз арасында колубуз менен катышпадык. Бир доор кийин келгенде, алар өтүп кеткенден кийин биз туулдук, мына жашап атат. Эми тилибиз менен аралашпай эле койбойлу депчи. Эгерде ушундай бир фитнанын арасына ушакка салып атса, биз дагы айтпайлыбы Хасан ал-Басри сыяктуу? Алхамдулилла, ошондой тополоң болгондо арасында жок экенбиз. Эми болсок бир тарап болуп кетет элек да. Кел эми тилибиз менен аралашпай эле коелу деп айта алабызбы? Айтышыбыз керек. Бул важип. Момун адам бири-бирибиздин каталарыбызды, кемчиликтерибизди болушунча бекитиш керек. Резонанс жаратсаң президентке чейин жетет дагынан карап коет, нерсе кылат деп күйлөп алган. Алардын башында кимдер бар билесиздерби? Башында көбүнчө дайым бирөөнүн аркасынан жамандап, ордуна ишке келип бар го. Мындай башчы, министр, жетекчи алмашса эм алмашпай турган аппараттагы адамдар бар го. Булар заводской больнойлор. Жакшы көрүнөт, аркасынан жамандайт. Экинчиси юристтер бар, адвокаттар. Булар кечке заказ түшсө, мыкпейсиңби, жакшы семьяны эм ажырата берет. Мындай десең болот, мынтип койсоң мынтип жем койсо болот деп. Үчүнчүсү ошол укук коргоо жакта иштегендер адамдарда карыгандан ушинтип калат. Кечке фитнаны кылып, аркасынан жаза кой, анта кой, мынта кой депчи. Карапайым эл, жөн эле базарчы, дыйкан адамга уруш талаш болуп кетсе, эртең бүрсү күнү кечирет. Кой анан ончолукка барбайын депчи. Муну көйгөй Аллахтын алдында жооп берүү бар. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен равва муъминан", ким момун адамды коркутса, эмне менен? Видеосу менен коркутса, сотко берип коркутса, башка кылып коркутса, лам юаммин Аллаху раватаху яумал кияма. Кыямат күнү коркуп аткан учурда Аллах Таалага тынчылык бербейт. Кыяматта баары коркот. Ошол убакытта Аллах Таала көп пендеге кыжалат болбогула, коркпогула деп, "Валахум яхзанун" деп келет. Кыжалат болбойт момундар деп, алардын жүрөгүндө коркунучты албайт. Ушунчалык коркунуч болгондон чачлары агарган абалда, колдорун тиштеген абалда болот. Эч болбосо бирөөнүн башына түшкөн түйшүгүндө коюп турайлы. Коркутуу бизге эмес, момундарга эмес.
Hadis уланса, "Мен ахафа муъминан", ким момун адамды коркунуч жаратса, кыямат күнүндө анын коркунучун калтырбайт. Бул эки синоним мааниде, эки башка. Бирөөсү рауа деген сөз, рауа. Жүрөгү кыжалат болгон учурда ого бир кыжалатчылыкты кылган. Мисалы өткөндө бир аз рейстер учпай калып умурда көп адамдар турса, келип алып туруп тамашалаштам деп туруп, охо, тополон кыйлап болот окшойт. Бирөөнүн ата энеси жакта жүрөт да негизичи. Эчтекенди эле билбейт. Кыйын болот окшойт. Мынашында рауа дейт. Ушул адам кыяматта тынч жүрбөйт. Эми ахафа дегени бир сөздөр менен коркутат. Барып, "Эсли мынтпесең мен үстүңөн жазам, анан мында кылдым", же болсом бир аз милицияларга акча берип коет да, "Мынаны кичине коркутуп берчи, хотя бы 48 саатка камап берчи, хотя бы оперлер алып барып битте алып кирсин болду" деп договорлошкондор бар. Кийин адашып кармалыппыз дей турган. Же үйүн обыск кылып берип койчу, мында кылып берем деп соттон бир туура эмес эмелерди, өкүмдөр чыгарып, ордерлердичи. Кийин тактабай калыппыз дей турган кылыпчы. Мунул адамдар кыяматта тынчыбайт. Дүйнөдө тынчышы мүмкүн, эми ал өтө укукчу адам да. Бирок кыяматта Аллах Таала адилеттүү зат, тынчый албайт. Ва мен саби муъмин, кимде-ким бир ыймандуу адамдын аркасынан түшүп алган болсо, мен аркаңан түшүп тынчылык бербейм десе, акамаху макамал хизи. Аллах Таала ошо түшүп алган адамды капалыктын ордуна тургузуп коет. Бул өмүрү тынчыбайт, өзү кыжалат болуп калат. Вадзул жана кордуктун абалына коет кыямат күнүндө. Айрыкча мынул блогерлер бар го. Блогерлер анча-мынча телеканалдан дагы жогору болуп кетти, анын аркасында катталуучулар бар. Кайсы тармакта болбосун. Дини маселеде ооз ачканга такыр акысы жок. 3 себептен. Дини маселелерди ушул дини илимди алып, өзүнүн деңгээлине чейин сүйлөй ала турган деңгээлде званиясына карап сүйлөйт. Кимдир бирок кайсы бир бапта эксперт катары сүйлөй алат, шарият адис катарычы. Бирок мен билгенден Кыргызстан боюнча эч бир блогермин деген аттын бардыгы динден сүйлөгөнгө акысы жок. Динден сүйлөгөн дегенде намаз окугула, мешитке келе деген мааниде эмес. Мындай, менин оюмча деп туруп бир динде акыйдага маселе келишкенге болбойт. Эмнеге дегенде биринчи маселе көбүнчө тез хайп кылайын деп туруп маалымат тактабай чыгарат. Бул биринчиси. Экинчиси илими жок. Аят хадистерди түбүнөн ийне менен кудук казбагандыгы себептүү маалымат тактабай чыгарат. Муну көп эле көрүп атасыздар, пайгамбарыбыз айткан кыяматка жакын дини эмес адамдар динден сүйлөп аркасында аларды эшитип баштайт. Үчүнчүсү аудиториясы өтө көп, анын сүйлөгөнүн баардыгы акыйкат боло берет. Жалганды чыгарса эми акыйкат болуп кетет. Ошол себептүү бир аз кыжалат болуш керек. Жогорудагы аят биринчи кезекте аркасынан көбүрөөк ээрчегендерге тиешелүү. Жана ошондой эле жетекчилер, айылда авторитети бар адамдар үчүн дагы бул сөзсүз зарыл. Кимдир бирөөлөрдү дини деп билет. Алга мисал. Биздин өлкөдө баш кийим кийебиз. Бул Абу Али ибн Сина деген алым болгон. Бул медицина илимин өнүктүргөн алым болгон. Бул киши медицина жагынан айтылган сөз болгон. Бутуңу дайым жылуу кармасаң, бут кийим кийип жүрсөң дайым, баш кийимиңи башыңан түшүрбөсөң, ашказаныңы көп тойгозбой, орто тойгозуп жүрсөң, оорудум деп эч качан арызданбайсың табыпка барып деген сөз бар. Де ушу сөздүк ар келген адамга баш кийим кий дей берген. Ошол себептен биздин өлкөдө баш кийим кийбеген адамды күнәкар катары көрүп калган. Туурабы? Карылардан бирөө баш кийими жок өтүп калса уруш таштайсың, туурабы? Өзү эчтеке болбойт. Керек болсо баш кийим кээде кийилбейт, ихрамда атайын чечилет. Бирок динибизге чейин акыйда катары кирип кеткени авторитеттүү адамдардын сөзү бул фарз окшойт деген түшүнүк бар. Бул сөз менен айткым келет, авирлүү адам, же болбосо аркасынан көп катталуучулар, блогер адам деле дини өзүнүн көз карашын айтып атканда ойлонуп сүйлөбөсө, муну динден деп түшүнө алат. Муна азыркы учурдагы биздин мындай баш кийимди такыр баштан түшүрбөй кийип жүргөнүбүз буга далил. Бул сөз кимдики? Абу Али ибн Сина, медицина илимине негиздеген ислам алымынын сөзү. Эч кандай аят же хадис эмес, болгону медицина тармагына таянып сүйлөгөн сөзү.